Мирболот кышка камдануу үчүн өрөгүн сатыш керек. Бирок быйыл Тажикстан менен чек ара расмий жабык тургандан улам кардарлар келбей, өрүк баасына чыкпай жатат. Өткөн жылы килограммын 200 сомго чейин сатып турса, быйыл баа 100 сомго да араң чыгып жатат. Аймакта жыйналган өрүктүн 70-80%ын кошуна Тажикстандын ишкерлери сатып алып, андан ары иштетип четке экспорттоп турушчу. Быйыл болсо базарда чекене соода кылгандар аздан гана алып жатышат. Мына быйылкы жыл дыйкандарга да кыйын болду. Өрүктү тажиктер алып былтыр 200 сом сатканды быйыл сата албай атабыз. Мына 100 сомдон зор араң сатууда. Граница жабык. Тажикстан жабылгандан бери ушундай элге эле кыйын болду да, элге өрүк сата албай, же башка нерселерди сата албай, көмүр, жем болбосо малдарга жем, ошондой чалчуудек. Быйыл кандай кылабыз эми билбейм. Өрүктөр арзан, айттым го 100 сом болуп турат ошого. Кыргызстан менен Тажикстандын чек арасындагы каттамдар алгач март айынын башында пандемиялык кырдаалга байланыштуу жабылган. Андан кийин май айында кыргыз өкмөтүнүн атайын буйругуна ылайык эки өлкө ортосунда товар жүгүртүүлөргө да чектөө коюлган. Азыр кыргыз-тажик чек арасынан 3-чү өлкөдөн келген жүктөр гана өткөрүлүп, башка каттамдар жанданбай турат. Эл арасында бул шартка наразы болуп даттангандар жок дейт облус жетекчисинин тышкы байланыштар жана чек ара боюнча кеңешчиси Таалайбек Ибраимов. Ошоно Тажик Республикасы менен убактылуу чектөөлөр киргизилген. Ошо чек ара маселелери боюнча. Буга чейин мына ошол эки кошуна республикалардын ортосундагы байланышта баягы үчүнчү тарап боюнча бири-бирине кирип чыгуусу чектөөлөр болсо, бүгүнкү күндө Тажикстанга келген үчүнчү тараптагы, Тажикстандан чыккан үчүнчү тараптагы кыргыз мамлекетинин аймагы аркылуу чыгып кетүүгө мүмкүнчүлүк болуп атат да. Бүгүнкү күндө соода саттык мамилесинде дагы Кыргызстан менен Тажикстанда экспорт импорт азыр убактылуу чектөөлөр киргизилген. Өткөн жылы чек арадагы жаңжалдарга байланыштуу чек ара улам жабыла калып, кайра ачылып турганына карабай, Баткен облусунун Тажикстан менен товар жүгүртүүсүнүн көлөмү $3,5 миллион ашкан. Быйыл болсо март айынан бери чек арада товар жүгүртүү токтоп турат. Чек ара ачык турган биринчи кварталда товар айлантуу $2 миллион жакындаган. Жакын турган кошуналар менен чек арадагы каттамдар токтосо да, товар жүгүртүүгө тоскоолдук жаратпашы керек болчу дейт ишкерлер бирикмесинин бизнес кеңешчиси Дастанбек Тордоев. Анын айтымында мындай абал көмүскө соода жүгүртүүнү шарттап, баткендик айыл чарбасынан нан тапкандар үчүн да кыйла түйшүк жараткан. Чек аранын жабык турганы Кыргызстандын ишкердик тармагына таасирин тийгизбей койбоду. Биринчиден соода алака иштери үзгүлтүккө учурады. Ошол себебинен расмий эмес контрабандалык, башкача айтканда, жүктөрдүн чыгуусу дагы күчөдү. Андан сырткары Кыргызстандагы дыйкандар өздөрүнүн быйылкы алган түшүмү өрүктөрдү, мындайча айтканда, Тажикстанга өткөрө албай, Тажикстандан келген кардарлардын жоктугуна байланыштуу биздеги баа түшүп кетти. Кыргыз-тажик чек арасындагы абал март айында жогорку кеңеште көтөрүлүп, депутаттардын талабы менен Тажикстан менен чектеш Кайрагач чек ара өткөрүү пункту бир тараптуу жабылган. Чек арадагы соода алака дээрлик токтогон. Мурдакы жылдары Тажикстандан күнүмдүк жалданып иштеген жумушчулар күнүнө 1000ге жакын киши чыгып турса, быйыл мандикелер да келген жок. Чек араны тактоо иштери болсо март айынан бери токтоп турат. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.